Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendешler, qadırlı musulman bir toğandar, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мерими, райымы жана берекеси болсун. Жараткан Алла Субханаху ва Таала туткан орозоңуздарды, окуган намаздарыңыздарды, кылган кайрымдуулуктарыңыздарды, дуа тообаларыңыздардын баардыгын кабыл кылсын. Урматтуу мекендештер, Кур'ан-ы Карим Алла Тааланын акыркы ыйык китеби, кыямат күнгө чейин келе турган инсандардын баарына туура жолдомо, бейиштин жолун көрсөткөн, бактылуулуктун, тазалыктын жолун көрсөткөн ыйык китеби. Кур'ан Рамазан айда Кадыр түндө түшкөн. Жараткан Алла Субханаху ва Таала акыркы өзүнүн толук китебин пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын ыйык таза жүрөгүнө Алла Таала ошо Рамазан айдын Кадыр түнүн тандаган экен. Кур'андын түшүүсү түндү тандаптыр Алла Таала. Кадыр түн деп ошон үчүн айтабыз. Күндүзү эмес. Түндөсү баардык махлук эс ала турган учур, тынчтана турган учур, рахаттана турган учур. Кудум ушундай Кур'ан-ы Карим бүткүл адамзаттын рахатына, бүткүл адамзаттын бейпилдигине, бүткүл адамзаттын тынчтыгына, бактысына, адамзаттын ортосундагы ушундай ынтымак үчүн Алла Субханаху ва Таала түшүргөн. Бул Кур'анда 114 сүрө бар. 114 сүрөнүн бир сүрөсү Суратул Кадр. Кадыр сүрөсү деп коет. Кадыр деген мааниси эмне? Аалымдарыбыз 3 маанисин айтат. Биринчиден бунун мааниси Кадыр деген бул мартаба, бул кадыр барк, бул даража, бул ушу шарапаттуулук, улуулук болуп эсептелинет. Кадыр дегенин мааниси. Демек бул түнү адам баласынын кадыры көтөрүлөт Алланын алдында. Күнөөлөрү кечирилип, даражасы бийик болот Алланын алдында. Кадырсыз адамдар бир түндө ибадатта жараткан Алла Тааланын алдында даражалары көтөрүлүп, кадырлуу, кадыр барктуу болуп калат экен. Алла Субханаху ва Таала Мухаммад пайгамбардын үммөтүнө өзгөчөлөп кадыр түн берген, башка үммөткө берген эмес. Анткени бул түн 1000 айдын ибадатынан жакшы болуп атат. Бир түндө 1000 айда ибадат кылып жете турган даражага жетип атат. 1000 айдан жакшыраак деди. Канча эсе жакшыраак? Жараткан Алла Таала буну айткан жок. 1 эсеби, 10 эсеби, 100 эсеби, 1000 эсеби, 1000 айдан канча эсе жакшыраак? Караңыз, ушундай Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга, Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө Алла Таала ушундай берекесин, рахматын, Алла Таалам даражасын берип атат. Демек тугандар, кадырдын биринчи мааниси кадыр барк экен. Экинчиси кадырдыкы тагдыр. Алла Таала өзү эзелтен жазып койгон Лаухул Махфуздагыны 1 жылдыгын ушул Рамазан айдан кийинки Рамазан айга чейин, ушул кадыр түндөн кийинки кадыр түнгө чейин Алла Субханаху ва Таала кимге жашоо берет, кимге өлүм берет, кимге ден соолук берет, кимге оору берет, кимге шыпа берет, кимге уул берет, кимге кыз берет, кимге бербейт, кимге канча ырыскы берет, кимге абир, кимге кордук, ким канча Алла Субханаху ва Таала ааламда эмне кылып берет? Ушул 1 жылдык тагдыр тапшырыла турган түн экен. Кээ-бир риваяттарда келет, Жабраил периште, Исрафил периште, Микаил периште, Малакул Маут, өлүм периште ушуларга тапшырылат дейт. Анткени ушулар Алла Тааланын тарабынан баардык ушул өкүм чечимдерди алып түшүп келет дейт. 1 жылдыгын. Жада калса кээ-бир риваяттарда келет, ушул жылы ажылык ким кылат, ким кылбайт, ушунун дагы чечими чогуу дейт. Андыктан бул экинчи мааниси тагдырдын маанисинде. Үчүнчүсү кадырдын мааниси тардык дейт. Кандай тар? Алла Субханаху ва Таала япсу рызка лима яша ва якдир. Кимге кааласа бенделеринен Алла Таала рызкысын кең кылат, кимдикин кааласа Алла тар кылып коет. Тардык, бул тардык деген мааниси мындай, кадырдын мааниси тар. Бул түнү ушунчалык Алла Таала Жабраил периштени баш кылып туруп, периштелерди ушунчалык жерге түшүрөт экен, периштелерге жер тар болуп калат экен. Андыктан кадыр түнү боюнча Суратул Кадрда Кур'анда Алла Субханаху ва Таала мындай дейт. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Шек күмөнсүз биз
Kur'an-ı Kerim'de Kadir keçesinde düşürgönbüz. وَمَا أَدَرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Ey Muhammed, sen bilesi mi? Kadir keçesi degen emne? Bu Kadir keçesini qanday keçe ekenin, qanday manilü keçe ekenin kavarın barбы? Allah subhanahu wa ta'ala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızıktırıp gayra uşunda özüne soru koyup anan özü cevap veriyor. Leyletul Kadr hayrun min alfi şehr. Kadir keçesi 1000 aydan jakşıraak dedi. 1000 ayı 184 yılın tegereginde olatken. Murunku ümmetler köp yaşagan. 400 yıl, 500 yıl, 700, 1000 yılga çeyin yaşaganlar bolgan. Oşolordan Bani İsrail'den bir köp yaşagan adamın birisi şu 1000 ay Allah'ın yolunda ibadat kılgan eken. Rivayetlarda gelet gündüzü oroza tutkan, tünü uktagan emes, gündüzü koluna kılıç Allah'ın düşmanları menen kılıç kötörüp alar menen soğuşkan, gazatga çıkkan. 1000 ayda kança degen ibadatlardı kılgan. Oşol aytılganda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabaları oy bizdin ömrümüz özü 60-70 yılın tegereginde. Bul jönü 1000 ay ibadat ele 1000 ay eken. Dep bul kança degen ulu martaba dep. Oşol vaqtda Allah subhanahu wa ta'ala oşo Kadir suresini düşürgön deyt. Ay Muhammed aleyhissalam'ın ümmeti sizlerge bul 1000 aylık sowaptu men bir tünde verem. Bir tünde verem. Bir tünde verem deydi. Qarаңызчы bu qanday degen Allah subhanahu wa ta'ala'nın Muhammed aleyhissalam'a ümmetine bolgon mamilesi. Tenezzelul malaikatu var ruh fiha biizni min kulli amr biizni rabbihim min kulli amr selamun hiye hatta matla'il fajr. Perişteler düşöt. Ruh, Cebrail perişte, ıyık perişte, özü koşu düşöt. Bardık Allah Taala'nın hükümlerini alıp gelet. Bul uşunday tınçtık, beypildik, rahattın tünü. Uşu taң atkanга çeyin, uşul bereke, uşul Allah subhanahu wa ta'ala'nın aykölдүүлүгү ulanıp tura öğret eken tuğanlar. Andıktan hadiste gelet. Kadir keçesi Allah subhanahu wa ta'ala buyruk beretken Cebrail perişteni perişteler menen түшкүлө деп алар Ka'baga düşöt eken. Eң birinci. Andan keyin perişteler бүткүл alamga jayılat eken. Бүткүл alamga jayılatken Cebrail perişteler bularga buyruk beret eken. Bargıla. Kim uşul keçede oyga otursa, tursa, jatsa, zikir kılıp atsa, dua kılıp atsa, namaz okup atsa, barına barıp turup salam bergile, barına dua kılgıla, barı menen uçuraşkıla degen geçeyin gelet. Uçuraşkıla degen geçeyin gelet. Antkeni Allah subhanahu wa ta'ala uşu keçenin perişteleri düşüre turgan, perişte rahmat perişteleri, rayımdуулuk perişteleri, meyrimdүүлük perişteleri, nurlu perişteleri düşüp uşunda Kadir keçesini kütkönlөрgө bardığına jakşılık tilek kağlap ketedi eken. Cebrail periştenin aytılınat 100 kanatı. Kebir rivayette 600 kanat dep kelet. 2 kanatı uşul Kadir keçesinde gana açılat eken da. Al açkanda taң gün çıkkandan gün batkanga çeyin. Taң çıkıştan batışka çeyin. Bardığını şu cevap kalat eken. Cebrail perişte, buna perişteler buyruk berip, perişteler olsa uşunlar taң atkanga çeyin. Uşul Kadir tün kütüp atkanlarga dualарын kılıp, alar menen alhamdulillah alardagı ibadatında bolot eken. Эми мына таң атайын дегенде Cebrail perişte aytat eken. Ar-Rahil, Ar-Rahil. Kettik эми деп. Таң атайын деген учурда болуп калганда, кеттик деп калганда периштелер айтат экен. Ey Cebrail, Allah Taala Muhammed Peygamber Muhammed Aleyhisselam'dın ümmeti toralı uş Kadir keçesinde kандай mamile kıldı? Kандай mamile kıldı degende Cebrail perişte aytat eken. Allah Taala ötö rayımdуу, keçirimdүү mamile kıldı. Bardık ümmetin günelerin, Müslümanların günelerin keçirdi. 4 türlü adamdan başka. Al birinci 4 türlü adam dağı tuğan qarаңыз. Şu 4 türlü adamdın içinde men, siz bar emesmiz mi? Bir görüp koyulu. Uşunda ıyık tünde dağı geçirilmeye kalgan 4 türlü adam. Birincisi mudminu hamr. Daima üzgültüksüz arak içip жүрген adam. Kadir keçesinde günösü geçirilmeye kalat eken. Akun li validey. Ata-enesine ak bolgon. Ata-enesini uşunça tajatkan. Uşunçalık ata-enesin tajatkan. Balalıktan geçivergen. Oşa menin kızım degenden geçivergen. Men oğlum degenden geçivergen. Mına uşunday ak bolgon. Üçüncüsü katiya rahim. Bul tuğançılık mamileni üzgön. Bolor bolbogan nerse mına bugünkü günde dünyada görüp atasızlar hazır. Şu dünya üçün, akça üçün,
саясат үчүн, болор болбогон нерселер үчүн таарынышып тууганчылык мамилени кесип үзгөндөр жок эмес. Соттошконго чейин баргандар бар. Туугандар ушу тууганчылык мамилени үзгөндөр дагы Кадыр кечесинде кечирилбей калат дейт. Алим 4-сү Мушахин деген эмне я Расулалла десе пайгамбарыбыз айткан, эки мусулман бири-бирине кек сактап жүргөндөр. Өч алам деп жүргөндөр. Кечирбей, бири-бирин кечиришпей. Өч алам, кек сактап жүргөндө ушулардын күнөөсү кечирилбейт дейт. Алла Таалам баарыбызды, элибизди өзгөчө бардык мусулмандарды, ушул ат өчкүр, арактан Алла Таалам сактасын. Алла Таалам ушуга чейин ким адашып ичип жүргөн болсо, тообасын Алла Таалам тооба кылсын, тообасын кабыл кылсын. Ата-энелердин наразы кылгандан Алла Таалам сактасын. Ата-энелерин ким наразы кылып жүргөн болсо, ата-энелерин разы кылганга Алла Таалам аларга түшүнүк берсин, пикир берсин. Туганчылыкты бузгандарга, үзгөндөргө Алла Таалам аларга тоофик берсин, туганчылыктын кадырын билип, туганчылыкты жакшы көрүп, сактап, бекем кармай тургандар болсун. Алим Алла Субхана ва Таала мусулмандардын ортосунда ынтымак берсин, биримдүүлүк берсин. Бардык мусулмандардын башында бири-биринин жүрөктөрүн Алла Таалам таза кылсын. Кек сактабаган, өч алам деп ойлобогон жүрөктөрдү Алла Субхана ва Таала тазаласын. Демек, ушундай касиеттүү Кадыр түндү кантип өткөрөбүз туугандар? Ибадатта өткөрөбүз. Кээ бирлер ойлойт Кадыр түндү жана дасторкона салып алып эле ушу тегеректеп, ушу кайра тамак жеп, кайра отуруп, бул тамак менен өткөрө турган түн эмес. Тамакты жеп келгенбиз дагы деле жей беребиз. Бул түн дуанын түнү. Айша энебиз пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан сураганда, эгер Кадыр түн мага ушун туш келип калса, кайсы дуаны кылайын? О Аллахнын элчиси дегенде пайгамбарыбыз жооп берген. Аллахумма иннака афувун тухиббул аффа фа'фу анни. Я Алла, сен кечиримдүүсүн. Кечиргенди жакшы көрөсүн. Андыктан мени кечиргин. Алланын кечиримдүү деген аты бар. Алла кечирбесе бирөө да бейишке кирбейт. Алла Таала кечиргенди жакшы көрөт. Жакшы көрөт экен кечиргенди. Бенде кечирим сураса эле кечиргенди жакшы көрөт. Кандай гана ката болбосун, кандай гана кемчилдик болбосун, мурунку эски күнөөлөргө кечирим сурайлы, жаңы күнөөлөргө кечирим сурайлы, чоң күнөөлөргө кечирим сурайлы, кичине күнөөлөргө кечирим сурайлы. Атайлап кылган күнөөлөргө кечирим сурайлы, катадан адашып кылган күнөөлөрү бар, аларга кечирим сурайлы. Жаңылып кылган күнөөлөрдөн кечирим сурайлы. Унутуп калган, жашыруун кылган күнөөлөрдөн кечирим сурайлы. Ачык айкын кылган, ашкере кылган күнөөлөрдөн кечирим сурайлы. Бир кечирим сурай турган. Алла Тааладан кечирим сурай турган, тооба кыла турган, ыйлай турган. Себептигинде бир күнөө дозокко жетиштү да, дозокко жетиштү. Ошон үчүн келиңиздер, мынакей фа'фу анни, я Алла мени кечиргин деп. Фаман зухсиха ани нар ва удхила жанна факад фаз. Ва мал хаяту дуnya илля мата'ул гурур. Ар бир жан өлүмдүн даамын тартат. Ва иннама туаффауна уджуракум яуман кыяма. Силерге соопторуңордун бардыгы толук берилет кыямат күнү. Жакшы иштериңердин, кылган дуаларыңардын, зикир ибадатыңардын, туткан орозоңордун, кайрымдуулугуңардын, Куран окуган бардык сооптордун толугу менен кыямат күнү Алла Таала берилет. Ким дозоктун отунан куткарылып бейишке киргизилсе, мына ушул адам бактылуу дейт Алла Таала. Бу дүйнөнүн бакыты күнөөнүн кечирилүүсү, ахиреттин бакыты дозоктон кутулуп бейишке кирүүсү. Андыктан келиңиздер, бул дуанын түнү экен. Дуа кылайлы, кайра-кайра. Ата-энебизге дуа кылайлы, бир туугандарыбызга дуа кылайлы, жакындарыбызга, тааныштарыбызга, досторубузга, кошуналарга, чоң окугандарга бардыгына дуа кылайлы. Элибизге көбүрөөк дуа кылайлы. Бүткүл үммөткө, ааламда мусулмандарга баарына дуа кылайлы. Бардык инсандарга хидаятына дуа кылайлы. Бул дуанын түнү экен. Бул намаздыкы түнү. 20 рекет таравих намаз окуйлу, андан сырткары 8 рекет тахаджуд намазындагы окуйлу. Bundan башка тасбих деген намаз бар. Тооба деген тооба намазын окуйлу. Мына ушинтип ибадат менен, дуа менен өткөрүп атабыз, намаз менен өткөрүп атабыз, Куран окуйлу. Курандын таржымасын окуйлу, маанилерин таржымаларын окуйлу. Кыргызча болсун, орусча болсун, же башка тилде болсун, Куран окуйлу. Жарым саат, 1 саатыбыз Куран окуганга кетсин. Бунун котормосу кандай, бунун мааниси кандай деп. Андан кийин көбүрөөк убакытты да зикир менен өткөрөйлү. Субханаллах, алхамдулилlah, ла илаха иллаллах, Аллаху акбар, ла хаула ва ла куввата илля билlah. Бүткүл адамзаттын тарыхында мындай 4 улуудай сөз болгон эмес. Бул сөздү биз көбүрөөк айтайлы. Периштелердин сөзү бул. Алардын ибадаты. Ушуну 1000 ирет айтып койсоңуз, 2000 ирет айтып коюңуз. Субханал маликил куддус, субханаллахи ва бихамдихи, субханаллахил азим,
ла иляха иллалла, буну көп айтайлы. Андан кейін пайғамбарыбызға салауат айтайлы. 1000-2000 жолы салауат айтып қойыңыз пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи уассаламға. Пайғамбарыбыз айтады, ким маңа салауат айтса бір жолы, Аллаға 10 жолы айтады салауат. Қиямат күні ең жақын пайғамбарымыздың адамдары салауат көп айтқандар. Салауатта қасиет бар, керемет бар, даража бар, пайғамбарымыз сүйісі бар, шафаат бар, барлық нәрсе бар. Анан истихфар, өзіңіздің кемшілік кетірген өзге тоба истихфар. Астағфируллаха ва атубу илейх. Астағфируллаха ва атубу илейх. Ең қысқа истихфар. Астағфируллаха ва атубу илейх. Я Алладан мен кечирим сұраймын, жана тоба қыламын деп. Мен бұл күнге чейин мен ушул арам жашоомдон тоба кылдым. Ушул күнге чейин мен канча тилим менен жалган сүйлөгөн болсом, канча алдаган болсом, канча калп айткан болсом, канча ушактаган болсом, канча жала жапкан болсом, канча бирөөлөрдүн жүрөктөрүн ооруткан болсом, ушуга тоба кылдым. Я Алла мени кечиргин, будан ары мен эми тилди туура иштетемин. Көздү, колду, алкымды, путту бардыгын өзү жашоомду оңдоймун, жашоомду өзгөртөмүн. Мына тоба истихфар. Ошондуктан тугандар, келиңиздер, ушинтип Кудай кааласа мен кыска нуска айтканым ушул. Иншалла ибадатта өткөрөйлү, бирибизге жакшылык каалап, жакшы дуа кылып өткөрөйлү. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбыздын тагдырыбызда көптөгөн кадыр түндү жазган болсун, көптөгөн Рамазан айын жазган болсун. Өзү кадыр түндү пайгамбарыбыз акыркы 10 күндө издегиле деген бир хадисте келет. Акыркы 10 күндүн мына так күндөрүндө издегиле деген. Так күндөрүндө. Ал кайсы эле Рамазан айдын 21, 23, 25, 27, 29-ында эле. Так күндө, хотя ушу 5 түндү ушул ойго ибадатта өткөрүп койгонубуз өтө жакшы эле. Эми алымдарыбыз, эми биздин абалыбызды карап, жалкоолубуз ошон үчүн болбоду дегенде 26-сынан 27-сине өтүп аткан түн деп айтканда, бул быйыл эми мына Кудайга шүгүр 2022-жылы 27-си, 28-сине өтүп аткан мына апрелдин түнү болуп атат да. Ушуну десем, ушуну дагы алхамдулилля колдон чыгарбай кармап, жакшы ибадатта, жакшы маанайда, келечекти алдыга коюп, кабырды алдыга коюп, Алланын алдына эсеп китепти алдыга коюп, эмнеден жаралганды унутпай, эмне болорубузду, ахиретке кетер күнүбүздү дагы унутпай, дуаларды кылсак таасирлүү болот, жандуу болот, ихластуу болот. Ошон үчүн аракет кылайлы. Жараткан Алла субхана ва таала баарыбызды бактылуулардан кылсын, бирибизди дагы бактысыз кылбасын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.